достор, кандайсыңар? Бул чыгарылышта мен Мариамполь деген Литвада шаарда машина базарда жүрөм. Ошол базардын бааларын көрсөтүп кетейин дегем, машиналарды көрсөтүп кетейин дегем. Азыр биякта өйдөңкү класстагы машиналар, мисалы BMW. Бул BMW-нин баасы жок экен. 2008 жылкы 320 дизель. Audi. Мында баасы жок экен, 2008 3 куб. Механика. BMW 2016 жылкы экен. Автомат. 2016 жылкы BMW 520 дизель, баасы 12850 евро экен. Мунун кузову универсал экен. Audi Quattro, Audi A6 3 куб дизель, 2015 жылкы экен. Баасы көрүнбөй калыптыр. 16400 евро экен. Биякта мындай да Volkswagen бар экен. Passat. Volkswagen Passat 2016 жылкы 15950 евро. Дизельный экен. Бул уже өйдөрөк класстагы машиналар болуп калат. Mercedes GLK 320 2010 жылкы 10.000 евро экен. Volvo. Аябай жакшы машина. Volvo S80 2.4 объему дизель 2014 12950 евро экен. Баалары примерно ушундай экен. Бuyakta универсал BMW 525 дизель 3 куб экен, объему 2011 жылкы 9850 евро. Биякта көбүнчө дизель, анан универсал болот да кузовдору. Volvo XC 60 2.4 объему дизель 11450 евро. Балким кимге кызык болсо чыгарып коеюн деп чечтим. BMW X5 2015 жылкы 26950, объему 3 дизель экен. Баалары ушундай. Volkswagen Golf 5, баасы жок экен. Снимаешь видео? Ты блогер, блядь? Ну, типа, Jaguar, баасы жок экен. Ты блогер? ТикТок есть? YouTube. Volvo 3450 2008 жылкы, объем 1.6 экен. Audi Q7 4.2 турбо дизель, баасы 14900. Mazda CX-5 2.2 дизель 13500 2015 жылкы экен. Могу аябай мындай биз Кыргызстан үчүн жакшы, актуалдуу машина десе болот да. 2015-2016дан өйдөңкү машиналар. Volkswagen Multivan 2 турбо дизель 18200 евро. Я пишу туда. Не дашь меня потом? Сейчас догоню сейчас. Давай. Машиналар ушундай. Мынакта Toyota RAV4 турат. Баасы жок экен. Тилекке каршы механика экен. Мынакта Toyota не деген машина болду экен.
мында баасы жок экен. Туугандар, ушундай машиналар. Азыр дагы ар жакты тарта кетейин. Mercedes CLS беле где-то bir 2015 GLC экен 300. 2018 бей ошондой жылдагы машина. Бияктан Германиядан келген BMW бар экен. 2014, 2 объему 520 универсал. Автомат. Volkswagen Задний ряд кресел. Тойран. 7-местный. Двухкубовый турбодизель экен. Автомат экен. 2008 жылкы. Объемы 2, дизель. Семейный машина экен. 6-местный. Ошондой эле жаңысы окшойт. Volkswagen Caddy дейт. 7 место. Объемы 2 дизель. Баасы жазылбаптыр. Cadillac Escalade 2017 жылкы экен. 6.2 бензин экен. Чисто американец окшойт. Баасы жазылбаптыр. Mercedes Литвада ушул машиналар өтө эле арзан экен. Шкода Octavia чистый европеец. Универсал. Салону простой экен. 2017 жылкы. Автомат. Объем 1.6 дизель. 9650 евро плюс налоги дейт. Состояниясы аябай жакшы экен. Kia Sorento 2017 жылкы экен. Состояниясы идеальный экен. Германия окшойт. 2.2 дизель 17 жылкы полный комплект 20500 дейт. Баасы. Состояниясы аябай жакшы экен. Мондай 2012 жылкы Renault Fluence бар экен. Электродвигатель, автомат, полная комплектация почти. Аябай экономичный экен. Электродвигатель менен бир зарядкасы 160 километрга чейин жетет дейт. Кебетеси мондай экен. Мондай эле сайып коет экен. Жөн эле отсетили алып туруп сайып коет экен дагы. Кечинде сайып коюп, эртең менен айдап кете бер дейт. Аябай сонун. Кыргызстан үчүн баасы да жакшы экен, аябай ыңгайлуу экен да. Шаардын ичине жүргөнгө эле экен. Fluence деген, Renault Fluence. Электродвигатель дейт, калганын баардыгы жөнөкөй бензиновый машинанын ушундайдын запчасттары болот дейт. Volkswagen ошо бизде Audi көп машиналар го, ошо Mercedes ошондойлор барбы десем пока жок дейт. Volkswagen'дер жаңы чыгарып баштады дейт.